жыл аяқтап жатқанда сот, прокуратура, милиция, экономика қылмыстарға қарсы күресу қызматын, ұлттық қауіпсіздік комитеті қызматын, жана башка ушул сот құқықтық реформаға тиешелүү мемлекеттик бүт министерство ведомстволорду бекерчи болған жоқпын. Мына бүгін областан дагы жетекчилер келди. Ушу структураны келип отурушат. Отурасыңар. Биз мына даярдык стадиясын аяктап, мына укуктук мейкиндикке иштөө мезгили келди. Биз жарандарыбыздын арыздан каттоодон баштап соттун өкүмү чыгып, анын аткарылышына чейин мына көзөмөлдөө менен болот. Бир көзөмөлдөө болот. Мурункудай көп орусча айтканда беспределдерге токтой баштайт. Бирок бул ушу сот укуктук реформа ишке ашыш үчүн биринчи кадамдары жакшы болуш керек, аракеттер жакшы болуш керек. Ошол колуңарда иштеген, бир эле Бишкекте эмес, областта эмес, районго деңгээлге чейин колуңарда иштеген бүт кызматкерлердин баары тең жаңы кирип аткан кодекстерди, мыйзамдарды сот укуктук реформанын негизги максатын билиш керек. Толук билиш керек. Өзүңөр толук билбей туруп, бул реформанын маңызын, ошол кодекстерди, ошол мыйзамдарды жатка билмейинче, колуңардагы иштеп аткан ушул реформа ишке аша турган бүт кызматкерлерди экзамендерди алып, аттестация кылып, алардан талап коймоюнча бул соткулук реформа тез ишке ашып кетпейт. Бул реформадан ишке ашуудан бизде башка жол жок. Жол жок. Ойлобогула, бул тоскоолдук учурап, анан жүзөгө ашпай калса жөн эле кылам деп баарын жооп бересиң. Баарын жооп бересиң. Бул баарыңарга тиешелүү. Мен айтып кеттим, баардыңарга.